Досым байкени бир аз кечигет болуш керек, бирок кирет ал киши. Анда бизди көрүп күчүлөргө дагы бир эскертебиз. Ошол жаңыча жашоо модели меймандарыбыз ири бизнестин өкүлү Жумадил Эгембердиев. Биз бүгүн ошо кыргызча жашоо модели жөнүндө сөз кылганда көрүп билип келген меймандарыбыздын бири Бекдосун Бөрүбашев да бир аз мүнөттөрдөн кийин кошулат. Эмесе биз мына Жумакедин көргөн өрнөгүбүздү кеп кылгандан баштайлы. Адатта кыргыз бирдекени жасаш керек, мынтыш керек, тигинтиш керек деген демилге көтөргөнгө абдан кыйынбыз, бирок иш жүзүнө келгенде эле ошону ишке ашпайт да. Укмушта идеяларды айтабыз, ошонун баары эле ишке аша турган болсо кыргыз коому эбак өнүгүү жолуна түшүп алат элек да. Анан Жумакенин жаратмандык сапаты менен бир жоктон барды кылган киши экенсиз да, Жумаке. Анан ыраматылык табылды, агаңыз Кыргызга бир чоң дөөлөт калтырып кетти, улуттук тамак аштын статусун көтөрүп, биз баягы Кара Жармада убагында анын үзөңгүлөшүп жүргөн достор деле шылтыңдады эле, ой ушул Кара Жармага бизнес болуп берсинерми депчи, бирок ал ишке ашты, ал эмес экспортко чыгарган товар болуп калды да. А сиз кийинки күндөрү мына ыштык монча деп чыкканыңызда ишенип ишенбей да турдук. Мен маселен мындай карадым да, Кыргызда ата бабада мончобуз болгон эмес эле. Анан бирок ага сиздин аргументиңиз жакты. Мен баягы билесиз го, тамаша менен кеп кылганда, ой Жумаке коюңузчу, ушунун баарын эле кыргызга энчилей беребизби, мактана беребизби? Кыргызда качан мончо болуп тур, анымын десем сиз айтып атпайсызбы? Макул, сенин логикаң боюнча ата бабабыз жуунбай эле ошентип кокочо болуп эле келиптир дейли. Бирок мен куруп койгон мончо 40 жыл, 50 жылдан кийин сөз болсо, кыргыздын баласы жасаган сөз тарап ошо менен кыргыздын мончосу болуп калат да деп дагы баягы орус мончосу бар, финский мончо бар, түрктөрдүн мончосу бар. Бирок ошолордун альтернатива боло турган модельди курган экенсиз. Сөзүңүздү баштай бериңиз, Бекдосун байке менен байланышып атабыз. Анда рахмат. Ол жеке рахмат ушундай мүмкүнчүлүк жасап берип атканыңарга. Эми жаңы жашоо моделдин эң негизги принциби бул сөздөн ишке өтүү дегенди билдирет. Биз мына осы болуп калды, жалаң эле мындай кур сөз менен эле келе атабыз. Анан качан ишке өтөбүз? Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Эми азыр сөз бул Карабулак деген жердеги жанагы мен курган Карабулак эко-резорт эс алуу жайында жөнүндө болуп атат да, туурабы? Силер ошол жерди көрүп келбедиңер өткөндө. Ал жайга уже бул жерге уже 6 жыл болду курулганына. Эми Кыргызстан өзү тоолуу жер. Баарыбызга белгилүү, туурабы? 90% тоо, 10% гана түзөңүрөк жер. Анан биз кандай болуп өнүгөт вообще Кыргызстан? 90% тоо болсо, 10% түзөң жер болсо. Бүгүнкү күндө жана 10% деле өнүгүү болуп атат биздечи Кыргызстанда. 10% мына могу шаарды алалычы, шаарды алсак, чүй өрөөнү алалычы, мына эң эле түзөң жери ушу чүй өрөөнү, калган баары эле тоо таш да, туурабы? Любой его 7 область алгыла бүт эле тоо таш. Ошол 90% ошол түзөң жер могу эле чүй өрөөнүнө таандык. Анан эми ушу түзөң жердин баарын тең биз үй куруп алдык. Анан бул мамлекеттик стратегия кандай болуш керек? Качан биздин жана градостроительство деп коет, архитекторлор тоого чыгат. Тоonu освоить этиш керек. Өнүккөн өлкөнүн баары теңчи. Мисалы Израиль, мен Израилге барып келдим. Өнүккөн өлкөлөр бүт тоо ташка курат экен. Үйлөрдү, көчөлөрдү, ушул даже промышленный зоналарды ошо тоо ташка курат экен. А мен айтып атам, түзөң жерлерге эмнеге курбайсыңар десем, түзөң жер это продовольственная программа. Безопасность продовольственная программа деп мага жооп беришти. Ушундай экен, бул стратегия ушундай экен. Түзөң жерге только тамак ашты. Булар деген жашоону тетиги 100 жыл астыга карап анан ойлонушат экен да. А биз мына 30 жыл деле Бишкектин тегерегине отургузуп албадык. Бир аз эгин айдай турган картошка, сабиз
помидор бадыраң айдай турган жердин баары тең биз жанагы эме кылып атат тиги үйлөрдүн баарын салып атат, бир этаж үйдүн баары. Эми 40 жылдан кийин кандай болот, шаар каяка өнүгөт деген маселе туруп атат да. Буга жооп жок. Ошон үчүн биз стратегия мындай болуш керек. Кыргыздар тоону освоить эткенди үйрөнүшүбүз керек. Тоого проектировать эткенди үйрөнүшүбүз керек. А түз жерди биз тетиги өбүрө-чөбүрөгө, бала бакырага 100 жыл, эми биз деген канча жыл жашайбыз? 100 жыл жашайбыз, ошо менен жумуш биздин немебиз бүтүп калабы? Ошондой астын үгөстү көрүш керек да. То есть картина будущего дегенди бизде жок. Ошон үчүн мен ушуга пример катары Карабулак деген жерди, тоонун башында, ошол жерди освоить этип кургам. Ал жерде мына ошол жерде жаңы жашоонун бир модели деп айтсак болот да. Коттедждерди курдум. Ал жерде меники бир аз түзөңдер бар. Түзөңдерди мен сактап калдым. Жалаң гана тоонун түбүнө ушу неугодный жерлерге, мындай кыйшык жерлерге курдум. Себеби түзөңдер мага эртеңки бир сүйүнкө кийинки жылдарга керек. Анан эми кыргыздар вообще кандай болуп өнүгөбүз келечекте? Вообще биз кандай болобуз? Каяктан чыктык? Биздин маданиятыбыз кандай? Келечекте эмне болобуз деген суроолор жатат да. Ошонун баарына мен жооп берип, жерде бул эми Карабулакты алсак, бул туризм тармагына тиешелүү да. Ол жерге бул туризм тармагына тиешелүү. Туризм деген Кыргызстандын эң мындай реальный сектор деп коебуз. Ушу туризмдин аркасы менен биз өнүксөк болот. Мисалы жанагы Швейцарияны айтып атпайбы? Жалаң ошо туризмдин аркасы менен ошол өлкө байып атат. Биз да ошентип байысак болот. Эмне үчүн? Себеби бизде жаратылыш байлыгы эң кенен, чоң ресурс бар бизде. Ошон үчүн жана Карабулакты ушундай модель катары мындай карасак болот да. Мен ал жерге бүт инфраструктуранын баарын салдым. Ар бир коттеджге канализация кирген, ар бир коттеджге суу кирген. Коттедждин этегинде очистное сооружение деген түшүнүк бар. Муну азыр эч ким байкабай атат. Септик кылып казып коюп эле, мисалы тетиги көлдө деле каерде барбаган, албагыла азыр очистное сооружениеге азыр үйрөнө элек. Бул жаңы маданият жөнүндө кеп жүрүп атат. Мен ошону тоонун башына курдум. Общественный туалетти курдум. Жана кишилер барып калган адамдар эми ар бир эле коттеджге жата бербейт да. Ар бир коттедждин ичи бүт санузелдер бар, душу бар, бүт условия менен салынган. А эште уличный туалет деп коет, ада салынган. Андан тышкары бизде зеленый экономика деген түшүнүк бар. Зеленый экономика бул деген жанагы шам чырак деп коебуз, күн чырак. Бүт өнүккөн мамлекеттер азыр күндүн эсебинен пайдаланып, ошо жылуулукту алып, биздин электроого, значит, биздин светке эконом болот. Ошон үчүн мен аерге жанагы Чехословакиядан жана Чешский экспорттук банктан биринчи кредиттерди мен алдым. 3% менен. Ошо менен шам чыракты койдум да. Вот ошо менен мен 700 квадраттан ашык жерди жылытам ошо шам чырактын пайдасы эсеби менен. Андан тышкары ресторандын кухня ысык суу берет. Круглый сутки, круглый год. Ал жанагы шам чырак менен тиги колдун баары мындай жылуу пол да. Сыртта мисалы -15 же -20 болуп турса, комната +20 болуп турат, 20. Такая автоматический режимде иштейт да. Андан тышкары жерде тепловой насос коюлган. Тепловой насос тоже автономный. Мисалы күн чырак, күн батып кеткенде эмне менен жылыйт деген маселе бар да. Ал жана тепловой насос топ коет, эште мустак абадан алып анан кийин жана холодильниктин системасы менен иштейт да. Ошонун эсебинен кайра жылып, ошентип помещениялерди жылытат. Андан тышкары чоң ресторан бар ал жерде элдер тамак ичкенге. Бүгүнкү күндө кумузлечение жүрүп атат, элдер кымыз ичип, саман ичип, сүт ичип, өздөрүнүн ден соолуктарын ошол жерде оңдоп эс алып атышат. Андан тышкары мен ал жерге жанагы
Анын коттедждердин ичин кирип көрдүң да, ал жерге. Коттедждердин ичин байкасаңар, коттедждин ичи бул модерн юрта кылып салган менчи. Ого эң чоң маани бериш керек да. Модерн юрта. Себеби коттедждин ичи эми биз эми кыргыздар 100 жылдап, 1000 жылдап ушу боз үйдө жашап келгенбиз да. Боз үй биз үчүн бул улуттук мындай баалуулугубуздун эмесин түзөт да, өзгөчөлүктөр. Себеби көчмөн эли аябай мобилдий жашашкан. Анан бирок бүгүнкү заманбап жашоодо боз үйдө жашаш өзү кыйын эле жашоодо. Мен боз үйдө жашап чоңойгом. Табылды көз боз үйдө жашап чоңоюп калдык. Бул эмне экенин жакшы билебиз. Анан бүгүнкү күндө ошол боз үйдү кантип сактап калыш керек. Анан уштап заманбап жашоодо эми условия жанагы комфорт деген түшүнүк бар да. Туурабы? Комфорт деген адам баласы жүрүп өткөн сайын, жашап өткөн сайын жакшы жашаганга умтулат да. Ошону менен эле бирге жанагы боз үйдүн өзүнүн баалуулуктарын жанагы этнографический мындай баалуулуктар бар ичинде жанагы жасалгалоо тигүү дегендей. Ошо мен коттеджди ушул юртанын идеясы менен алып анан башкача кылып салдым да. Формасы башкачараак. Анан бүт жанагы боз үйдүн идеялары түндүгү бар. Кадимкидей түндүк бар. Түнкүсүнө тиги жылдыздарды көрүп турса болот, жатса болот. Анан тиги ууктары бар, керегеси бар, чийи бар, жанагыдай жасалмалар бар бүт. Мындай карап отурсаң, баягы кыргыздын руху, духу жыттанып турат. Бирок мындай либералдардын тиги маданияттарын, мисалы жана жылуулук, жана душ, туалет, баардыгы мындай экөө иши кылып консервативдик жана либералдык көз караштардын, маданияттардын өзү мындай айкалышын алып келип анан мындай микс кылып туруп анан чыгардым да. То есть бул үй өзү для нового кыргыза деп коет да, жаңы кыргыз үчүн. Тиги баягы миң уккандан бир көргөн артык дейт да. Сиз эми ал жерде курган, жараткан адам катары айтып атасыз да. Биздин бүгүнкү меймандын бири юридика илимдеринин доктору, белгилүү саясаттануучу Бекболсун байке ал жакты көрүп келди. Анан баягы кээ бир мынтип ойлошу мүмкүн, Жумаке сиз жана мактанып атат депчи. Анан Жумаке чынында сиздин мактана турган иш бул улуттун сыймыгы да. Биз ошол көбүнчө сиздей жоктон барды жарата албай атпайбызбы? Анан адегенде мен моунда сөз кылсак дейм да. Сиз менен өткөндө ал жакта барып мончоңузда акалап околоп отурганда немеге ыраазы болдум? Жанагы тоолорду туура пайдалануу боюнчачы. Мында Кыргызстандын 90% тоо таш деп атабыз. Түзөң жерлерди, алтынга бергис жерлердин баарын, айыл чарба жерлерин талкаладык. Жаңы конуштар түштү. Андан кийин өлүм житим болот экен адамдын жашоосунда. Мүрзөлөр кыскартып кетти. Мавзолейде болгон канча жерлер ошентип эле бир өлгөн бир адамга кетип атат да. Мындай айтканда элди бага турган, улуттун келечеги, мамлекеттин экономикасына чоң киреш алып келе турган айыл чарба жерлерин баарын биз конуш кылып жайгашып алдык да. Ал эми сиздин жанагы кара коюндагы Ыстык Мончонун тегерендеги ошол бүгүнкү жаңы модельди көргөзгөнүңүз бул Кыргыздын могу 50 жылда эл жаңы Кыргыздын жашоосуна өтө турган чын эле модель экен да, үлгүчү. Себеби биз тоо таштарды кантип пайдалануу керектигин да ой калчабаппыз да. Жана сиз өнүккөн өлкөлөрдүн мисалынан айтып атпайсызбы? Биз кээде мал жай беле пайдаланбай тоолордучу, жана ички туризмди өнүктүрүүгө, жанагындай биз бүгүнкү күнгө чейин деле септик менен жана канализация менен эптеп бок сагыбыздан арылабыз деп отурабыз да. Ал эмес Ысык көлдөгү орой айтканда пансионаттарда деле көп учурда бүгүнкү күндө ушуга көңүл бурулган жер жок да. Ал баары жердин кырсышы менен кетип атат да, адамдын дааратканадан чыккандын баары, душтан, мончодон чыккандын баарычы. Ал сиз жана Чехиядан алып келген технология менен оңдоп түзүп атыпсыз. Анан экология маселесине дайым какшаганыбыз менен бирок ага күрөш жүргүзгөн бир сиз болуп атасыз да, ошол модельди көргөзүп. Бекболсун байке, сиздин ошол жактан алган таасириңизди бакы бизди көрүп отургандар менен тең бөлүшсөк, анан кенен сөз кыла беребиз. Рахмат, саламатсыздар. Жалпы эле сиздерге Жумаке, Олжеке, Айгултиним саламатсыздар. Чындыгында
мен ошол жерге барып көрүп калдым. Көргөнгө ошо мага мүмкүнчүлүк болду. Биздин атабыз эзелтен бери жаратылыш менен гармонияда жашаганда, жаратылышты бузбай, жаратылыштан өзүнө керектүүсүн алып, ал эми ашык нерсе албай, бирок тоосун да бузбай, суусун да бузбай, чөбүн да сындырбай. Мисалы үчүн чөптү көргөсөң көзгө зыян тиет деп айтканда, мына ушул принципти Жумакем колдонуптур толугу мененчи. Мына ошол жерде мен болдум. Ошол жерде баягы мен да кызыгып сурадым бул кишиден, канча жыл болсо бир 15 жылдын жүзү болуп калган экен. Ошол жерди кайра баягы токой кылыптыр. Ошо бага отургузуптур, токой кылыптыр. Ошонун баардыгына суу чыгарыптыр. Анткени суу ошо өзү аты Кара булак деген жер экен. Ошо бир нече булактар бар экен. Ошо булактарды алып келиптир, анан суу чыгарып, ар бир бак түбүнө суу жеткизип, ошондой пайдаланган экен да. Анан эми жаңы жашоо деген бул кандай болот? Мисалы үчүн биз деген 21-кылымда жашап атабыз. Адамзаттын баягы өсүшү, өнүгүү, прогресс деген токтобойт экен. Мына ошол убакта биз өзүбүздүн жерибиздин ыңгайына карап, жер шарттын ыңгайына карап, анан акыркы жаңы технологияларды пайдаланып, ошол убакта биз жаратылышка зыян келтирбей, колдон келсе жардам берип, аны дагы өстүрүп, өнүктүрүп, ошентип биз эми жаратылыштын баласыбыз да бизчи, мындай кыргызча айтканда. Мына ошо жаратылыштын коюна мындай бир өзүнүн табияттын ичине кириш керек болуп атат да. Мына ушул Кара булакта ушул ишке ашып аткан экен. Биз мен атайын сурап, карап, көрүп, суусу дагы, тоосу дагы бүт баардыгы айкалыштырып жасалган экен да. Мына ушу жанагы жаңыча жашоонун үлгүсү деп айтсак болот. Бул жерде мен башында айтып кеттим, эң негизги принциби баягы не навреди. Мисалы үчүн жаратылышка зыян кылба. Жаратылышты колуңан келсе көтөр. Ошону жакшы кыл. Ошонун ар бир ташын өзүнүн ордуна таап кой деген сөз болуп атат да. Мындай чындыгында биздин Кыргызстанда ушундай кокту колот деген абдан көп. Мисалы үчүн ошо келип кетсеңиздер болот да, ошол жергечи келип кетип баягы тажрыйба алмашып, балким сиздердин оюңуздар келечекте мындан да жакшы болот. Бирок бул киши баягы ошо принципти колдонуптур да. Эч кандай бир тиги тоону бузуп, ташты бузуп, ушундай кылбаптыр. Бүт баардыгын ошол айкалыштырып жасаган экен да. Ошону мага абдан жакты. Ушу менен ушинтсек биз баягы ансыздыр азыр экологический жаратылышты коргоо деген өтө чоң маселе турат. Биз ушу жаратылышты коргобой атабыз. Мисалы үчүн Ысык көлдө болобу, тоодо болобу, Бишкек шаарында болобу, мына ошо жаратылышты коргоонун, байытуунун бирден бир жолу болот. Ошол принциби, ушул концепциясы мага жакты. Анан карап көрсөм ушул келечекте үлгү боло турган бир модель экен. Анткени биздин жер шартыбыз мисалы үчүн 90% биздики тоо, ошонун арасында кокту колотто суулар бар, мындай бир өскөн өсүмдүктөр бар. Мына ошолордун бүт баардыгын туура пайдаланып эле, бирок ошону 21-кылымга алып келип, элге жарай турган бир жакшы бир иштерди жасаганга боло тургандыгын көрсөтүп коюптур да. Анан эми чындыгында мындай жасаш үчүн көп эмгек керек. Эгерде биз бүгүнкү эле барып эле бүгүн эле пайдасын көрөбүз деп, ошол жердин тоосун талкалап, ташын талкалап, чөп жабын алып, ушинтип койсок да болот да. Бирок баягы келечекке мындай бир арканды алыс таштагандыктан болуп калып, ошол келечектин иши болуп калыптыр да. Ошол жерде бир токой өзүнчө бир токой өсүп чыгып, өзүнүн бир маршруттары бар экен, өзүнүн бир ойлору бар экен, өзүнчө бир мисалы үчүн биз карап көрсөк баягы чарбасы бар да ошол жердечи. Мисалы үчүн баягы тиги мал бар экен, анча мынча ошо чарба да алыс экен. Атайын өзүнчө алыс коюптур, баягы сууга кошулбасын, эл басканда өзүнчө бир жакшы болсун деп өзүнүн орду менен койгон экен. Ушул жагынан мен көрүп, карап, ушуну бир биздин жарандар ар кайсы, мисалы үчүн Кыргызстандын ар кайсы жеринде иштегендер келип көрүшүп, ошол жерден опытту алышып, мындан дагы жакшы кылышып, ушундай кылып бир астыга койгонго болот деп ойлойм да. Мунун кишинин мага концепциясы жакты. Анын өзү эле айтып атат, биз да сурадык, мен да сурадым да, кандай пландарыңыз бар десем, ушундай бир пландар деп атат да. Анан биз баягы бизнес десе эле, мен ушул жерден да бир экинчи маселеге токтолуп кетейин. Мен Раматылык Табылдаган менен да тааныш элек, ал ичинде көз өтүп кетти. Бизде бизнеске жөн эле эптеп эле акча табам деген адамдар барбаш керек. Бүгүн эптеп 2 тыйынды 4 тыйын кылайын, 5 тыйынды 10 тыйын кылайын деген кишилер барбаш керек да. Биздин бизнестин өзөгүн ушу баягы творческий подход. Мисалы үчүн кылган жумушуна мындай бир чыгармачылык менен мамиле кылган, ошонун келечегин көрө билген, ошондон бүгүн пайда таппаса дагы
келечекте пайда табат. Бүгүн баягы мисалы үчүн көпчүлүк ушуну атпайбызбы, пайда табыш үчүн калкалап өзүбүзгө керектүүсүн жулуп алып, анан таштап коюп атпайбызбы? Жок, буякта андай эмес экен. Бул баягы могу өзүнчө бир чыгармачылык менен иштеген экен да, чыгармачылык менен иштеп ошол мындай бир келечекти караган экен, ушул жагы мага абдан жакты. Ушул эки нерсесин айтайын, ушундай бир эми ишиңизге ийгилик. Сизге баягы келечекте дагы уланта бериңиз. Бул мен өзүм ойлоп атам, бизде азыр ошо бизнесмендердин жаңы бир тобу, жаңы багыт бериш керек да. Булар баягы чыгармачыл адам болуш керек. Мисалы үчүн шаарда бизнес кыласың, айылда бизнес кыласың. Мисалы үчүн биздин баягы ишкерлердин көпчүлүгү айылда турат да, мал багат, жер айдып иштетет. Мына ушуларда ушундай бир ушундай кадам кылса жакшы болчу да экен да. Ошол жагынан бул сизге биз да айтып калдык, өткөндө бир өзүңүзчө бир мектеп ачыңыз, балдарды бизнеске кандай кылып баягы жакшы. Кыргыздын бизнеси бул тоого, сууга, жерге, жер шартына ылайыкташкан бизнес болуш керек. Биздин өзүбүздүн улуттук экономика боюнча. Анткени анан ошол кыргыздын менталитетине ылайык болуш керек деп ойлойм да. Мына ошол жагынан сиз өзүңүз ушу бир өзүңүздүн мектебиңизди ачып, ошо жаштарды үйрөтүп, балким баягы семинарларды өткөзүп, ошол алардан да ой угуп, анан ошо бир келечекте ушундай тарбиялап бир топ тарбияласаңыз деген ойду өткөндө да биз айттык. Анан бул киши дагы кызыгып калып, ошо силер ушундай жаштарды айткыла деп атат эми. Мен ушундай деп ойлойт элем да, кыскача. Менден кыстырма тиги Бектосунова. Биз баягы Супара 1, Супара 2 бүгүнкү күндө этно маданий борбор сыяктуу да болуп калды да. Анан ички туризмди өнүктүрүүгө биз ар бирибиз жапа-тырмак биз ошо маалымат жеткирүү жагынан дагы кызматташсак дейм да Жумаке мененчи. Себеби биз коңшу өлкөлөр менен катнаштагы, Борбор Азиядагы коңшулар менен дагы барып келимге катышта дагы биз мындайды ачык реклама кылып, маалымат жеткирүү элге дагычы маанилүүгө дейбиз да. Себеби биз улуттук экономика, ата мекендик өндүрүшкө келгенде мамлекетте да туура саясат жок экен, коомчулукта да мындай туура кабыл алуу жок да. Маселен, билесиздер, большевиктик бийлик саясат баягы капитализмди жапай коом катары таңылап келген дагы ошо биз стереотиптер менен жашайбыз да. Капиталисттик дөөлөттү биз чаңган, бирок биз ошол капиталисттик мыйзамдар менен жашап атабыз, рынок заманындачы. Биз ошого жуурулушууда ата мекендик өндүрүшчүлөрдү, бизнесмендердин ишин элге жар салууда дагы кээде тарткынчыктагандай кылабыз да. Андан бул жерден улуттук дөөлөттү түптөп атышат да. Жанагы улуттук маселен мончо маселеси түшүнүгү Жумаке башында айтканда мен көп ишенген эмесмин да. Кантип эле биздин ата бабасы ушу ыштык мончосу болуптур депчи. Анан ыштык мончо жөнүндө дагы түшүндүрмө бере кетсеңиз кененчи. Анан башкаларын да сөз кылабыз. Мен түшүндүм. Бул жерде мындай болуп атат да, баягы биздин жаратылыштын өзгөчөлүгүн эсепке алыш керек. Мисалы үчүн биздикинде жаратылыш биздин кошуна мамлекеттерде жок. Европада такыр башка, Азиянын башка мамлекеттерин айтпай эле коелу, Африканы айтпай эле коелу. Мына ошо биздин жаратылыштын өзгөчөлүгүн эсепке алып, ошонун биз баягы жакшы жагын өнүктүрүп, баардыгы жаман жагы жок аякта. Мына ушу менен кетиш керек деп айтып атам да. Анан бул жанагы сиз көтөрүп аткан бир экинчи маселе бул кишинин баягы чыгармачылыгы. Мисалы үчүн мына биз тиги боз үйүн көрдүк. Атайын кирип сурадык да, ошо жанагы сырттан келген кишиге түндүгү кадимкидей түндүгү бийик көтөрүлгөн боз үйдүн элеси турат, ууктар турат, береге турат. Ошоларды мен бердим дейт да. Ушул баягы келгенде келген конок кыргыздын боз үйүндө жаткандай болсун деп ушундай кылып бердим дейт. Анан эми сиз дагы баягы тиги ыштык мончо деп атпайсызбы? Мончо бир маданияттын бир көрүнүшү. Мына биздин ата бабалар дагы эски баягы жаратылыш менен жакшы жашагандагы булар да өзүнүн личный гигиенасын алып жүргөндө, мына бирок личный гигиенасын алганда ошо ата бабаларыбыз биз баягы Манасты окуганда көрөбүз, кандай болот, боз үйгө келип ташты ысытып, мына ушундай жерлер бар да Манастачы. Ташты ысытып баягы ооруп калганда, тигиндей болгондо аны ошого суу чачып, ушундай бир көрүнүштөр бар Манас эпосунда. Андан башка көпчүлүгүбүз айылдан келдик. Мисалы үчүн биз ооруп калсак, бирдеме болуп калсак, чоң апаларыбыз бизди демдеп койчу.
taşты ısıtıp üylöp tигинтип мынтип üstübüzdü жаап тердетип ушинтип койчу да мына ошонун принцибин алыптыр. Ошонун эң негизи ушунун принцибин алыптыр дагы ошол боюнча баягы бул чын мен да сурап көрдүм. Бул эмнеси ысык берет десем, таш ысык берет дейт. Коломтонун ташы ошо ысыкты берет дейт. Анан мончонун ичинде баягы эми биз көп эле мончого барып жүрөбүз. Мисалы үчүн бир жыт жыбыр деген такыр жок экен. Ошо өзү баягы тиги арча күйгүзөт экен, башка чөптөрдү күйгүзөт экен, ошонун жыты чыгат экен. Анан кирсең аба кургак, аба таза, аба жеңил, бирок ысык аябай. Анан мен ошол жерде отуруп ароматтык мен чоңойдон баягы биз тиги сасык тумалап калат деп коет го. Сасык тумалап калганда биз ошентип эмдечү. Мончо тиги кемеге от жагып анан бирдемени ысытып турган бизге үйлөчү да ошону элестеттим. Ошон үчүн мунун дагы баягы бул кишиники эми башталган эле экен. Бирок өзү дагы айтып атат, буну мен дагы мындан кийин мындай бир жакшы жагын алсам, тиягын алсам, өзү баягы биринчи апробация кылып аттыр да. Ошентиптир. Ошон үчүн бул жерде биз кыргыздын маданиятын дүйнөгө таанысак болот. Көчмөндөрдүн маданиятын биз жөн эле баягы кагаз жүзүндө тигиндей болгон, анан мындай болгон эмес деп айтып койгонубуз бул аз. Бул аз. Ошону иш жүзүндө жасап туруп, бул киши дагы Жумакем дагы баягы ошону өрчүтөм, өнүктүрөм, дагы өзүм баягы жетпей калганын сезип турам деп ушундай атат да өзүчө ал кишичи. Анан өзү ушундай мен чынын айтсам тынчы жок киши экен, баягы өзүнүн немеси менен тиги ою менен астыга кетип атат. Анан ошону биз дүйнөгө көрсөтүшүбүз керек. Бекболсун аба, сиз ысык бассейнден ысык мөөнүндө бассейнге секирдиңизби жанагы тоонун? Секирдим. Ал мындай экен. Ошо мончо биз мисалы үчүн биз мончого киребиз деп эле бир эле помещение кирип чыкпайбыз да. Бирок ошо бассейн эшикте экен. Эшикте очок бар экен. Кыргыздын кадимкидей кыргыздын очогу асык асманда турат. Бирок ошол жерде от күйүп турат. Ошо очоктун тегерегине отуруп чай иштик биз, көк чай иштик. Жакшылапчы. Анан тиги баягы талаадан түшкөн булактын суусу ошо таш менен бассейн кылып коюптур. Анан ошол жерге ошо сууга чөмкүсө болот экен да, чөмкүсө болот экен. Ошону биз өзүбүз менен көрдүк. Андан башка ар кандай чөптөрдү отко салып, баягы отко эмес, ысык ташка салып күйгөн жок. Ошо чөптөн жыт чыкты. Анча-мынча баягы ышы чыгып атат, түтүнү чыгып атат. Ошону биз көрдүк да. Анан бул кандай сизге биз да сурадык да, эмне сиз экинчи баягы кире бериш комнатага барат го, баарыбыз элечи. Ошенткен жоксуз десек, жок, бул кайда мен дейт ушу баягы кыргыздыкын бердим дейт да. Ачык асмандын астында отуруп, күйгөн отту очокто ошол жерден чай ичип, баарлашып, анан ошонун бүт баардыгын ошол биздин көчмөндөрдүн турмушуна ылайыкташкан нерсе деп ушинтип атат да. Анан ошондой бир жаңылык бар экен. Бул жаңылык дагы мага жакты. Жумаке, ошо мончоңузду кургандачы жана медиктердин мындай эксперттер болуп, эмнеге пайдалуу, эмнеге зыяндуу маалымат бере аласызбы ал жагынан? Эмне ооруларга пайдасы бар? Жанагы 2 казанга салып кайнатат экенсиз, калымчыларды жана дары чөптөр 2 түр мененчи. Чычык нактын майына анан дагы берки чөп-чар 7 түрдү. Фосфордун тузу. Мен айтсам эми көп пайдалуу жактары бар. Мен кыскача айтайын. Бул жерден адам жашарат кадимкидей. Ушул сөз жетиштүү деп ойлойм. Кадимкидей жашарасың, эттериң жашарат, кан жүгүрөт, суставтарга жакшы, териге жакшы, териң жаңыланат. Себеби жанагы фиточанды көрбөдүңөр, 7 чөптүн түрү менен жанагыдай заварка чай жасап анан ошого ванна алып атпайбы? Ал жерде 7 пайдалуу чөптүн түрү бар. Андан тышкары жана кочкордун тузу менен ванна болот. Андан тышкары жана облепиха менен ушу 3 түрү менен пока ушундай жасап атабыз. Анан негизи жанагы парга кирип чыккан ал жерде 160 градустан отурганда адамдын моюрда жана микро клеткаларын баары ачылат. Адамдычы могу денедеги ачылып бүттөң. Анан кийин кан жүгүрүү көбөйөт. Андан чыгып тургандан жанагы бассейнге мисалы бүгүнкү күндө где-то бир 8-9
градус кышында болсо 4 градустук бассейнге түшкөндө ошо контраст болот да. Контраст. Анда кайра баягы кан тамырлар, клеткалар жабылат, кайра кирсең ачылат, ошентип отуруп бул бүт денеге массаж иретинде. Ушундай өзүнүн касиети бар. Өтө пайдалуу бул мончо. Бул эми жан дүйнөнүн мончосу. Бул эми баягы жуунганга барбаш керек, жуунуп баягы кири менен арылып келем да. Азыр Кудайга шүгүр үйүндө душу бар, баягы илгерки заман эмес. Любой адам үйүнөн жуунуп тазаланып алат. Бирок берге жан дүйнө үчүн барыш керек, ден соолук үчүн барыш керек. Мындай мончо. Анан Жумаке, жаңыча жашоо моделине сиздин мисалдагы жанагы уй кымыстардын өткөндө биз канчасын оозандык татып көрдүк жа. Себеби Кыргызда жанагы кошкон май деген биз бала кезде жеп калдык эле. Аны дагы улуттук тамак аштын эң бир сыймыктуу азыгы болуп калды да. Себеби кошкон майды экспортко чыгара турган товар кылып, шоколад кылып чыгардыңыздар, сукпарачы. Ошондой эле биз баягы Шоро компаниясынын жармалары биргесте экспортко чыккан товар болду эле. Бүгүнкү күндө уй кымыздын ар кандай түрүн, канча неме аралашмалары бар экен, ошол боюнча да маалымат бере кетсеңиз. Себеби бул рекламага да сыйбаган улуттук сыймыктын алкагындагы сөз кыла турган жаңылык да. Себеби биз ата бабадан келген дөөлөт сый немелерге мактанабыз, салттаргачы. Биз өзүбүз качан салт, качан бир жаңы баалуулуктарды жаратабыз. Маселен ошол сиздин жараткан жана уй кымыз, берки кымыздардын түр-түрүнө бөлүп, мөмө жемиш менен да кошулуп аткан кымыздарды сатып баштапсыздар, сатыкка чыгарып. Ошол боюнча да элге маалымат бере кетсеңиз. Олжеке, биз табы көмөкөбүз эмне жазабайлы, тамак аш жазабайлы, башка маданият жазабайлы. Биз кыргыздын, көчмөндөрдүн маданиятынын жашоо образынан алыс кеткен жокпуз. Биз ошону бүт байлап атабыз, айкалыштырыпчы. Биздин ушу миссиябыз ушу да. Пропаганда, ушу биздин улуттук баалуулуктарды пропагандалоо. Мисалы мына бүгүнкү күндө жана мончону деле алалы. Мончо неме бул, кыргыздын мончосу болгонбу, кыргыз жуунуктурбу деген маселе бар да, суроо бар. Вот ошонун өңүтүндө изденип отуруп, анан могорки мончону мен жаратып алдым. Эми тарыхта жок экен, атам мага көргөзбөптүр, айтып кетпептир. Анан биз изденип отуруп, анан кийин кыргыз ушу мончону бүттен кыргыздын жашоо, көчмөндөрдүн жашоо образына байлап туруп, анан ошону жазадым. То есть адам жазайт экен да изденсечи. Ошол изденүү процессинен кийин келип, анан чыгып, анан ушул ыштык мончо даяр болду. Андан тышкары жакында өзүңөр көрдүңөр жанагы уй кымызды. Бул кыргыздар жайы менен бээнин сүтүнөн жасаган кымызды ичип, анан кышы менен уйдун сүтүнөн кымыз жасап ичишкен. Муну көпчүлүк билбейт, азыр кезде унутуп эле калышты. Мен кайра ошо бүгүнкү күндө ошону кайра ордуна коюп, мына бул улуттук маданият. Бул любой тамак ичкен тамактары кыргыздардын, көчмөндөрдүн бул улуттук баалуулуктардын бөлүгү болуп эсептелет. Ошону мен койдум, айнек бөтөткө койдум. Андан тышкары жана таншире деген дагы 3 түрүн чыгардым. Муну жазабасак, биз билбесек, ким муну жазайт? Ким эстейт муну? Баары унутулуп кала берет. Мисалы Табай көмөкөбүз Шорону баштабаганда максымды бүгүн унутуп калмакпыз да. Туурабы? Олжеке, мен бир кошуп чап коеюнбу? Бул жерде мындай болуп атат да, баягы мисалы үчүн бизде айыл чарба продукциясы деген көп. Мына калктын 60-70% айылда турат. Мына ар биринин үйүндө уйу бар, кою бар, жылкысы бар. Анан сүт деген көп. Мына ошо сүттү биз иштете албай атабыз. Анткени биздин мамлекет мындай бир баягы мамлекеттик масштабта өндүрүшкө жол кое албай атат. Мына ошол убакта мына мисалы үчүн мына бизде суу ичебиз, чынбы? Биздин айылдарга меймандар көп келет, көл болобу, тоо болобу. Мына ошолордун бүт баардыгын ушул технологияны алып туруп, мына ушу жумакелердин технологиясын алып туруп, ар бир айыл жасаса болот. Конечно, бирден эмес, бирок баягы кооперация кылып, ушуларды жасап, ушуну кыргыз жыттанган, кыргыздын даамданган тамактарды биз койсок болот да. Мисалы үчүн мына көп жерге көрүп жүрөбүз. Мисалы үчүн башка мамлекеттердин этинин даамы кандай, сүтүнүн даамы кандай, жанагы уйгымыз, жылкыгымыз болобу, ошолордун даамы кандай, а биздики болсо өзгөчө болуп атпайбы? Ошон үчүн мына бизге Кыргызстанга келип туруп, ушу кыргыздын даамын татып, анан жактырбаган киши жок да. Башка улуттар бизге көп келет, бирок баардыгы тең тамшанып кетишет. Суусунан баштап этине чейин
sütüne çeyin, kımızına çeyin. Mına uşulardı uşu Kırgızstandın масштабына çıkarsa elge de payda olur. İyi bizden жалпы улуттук баягы баалуулуктардын bir türü. Улуттук баалуулуктар деле эки бөлүктөн турат да. Материалдык баалуулук болот, духовный баалуулуктар болот. Мына ошо материалдык баалуулуктарды унутулуп калган. Ушуларды ушу жакшы жолго койгонго мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Ошон үчүн буну мындай бир жакшы көрүнүштү колдош керек. Аны керек болсо Masalan, kımızdı başka gövülükler içmeydi da. Alemi uygımızın mümkünçülüğü uşunçalık genelinde oylayımda düğün özüsünü çıkara turgan tavarda bunday kışkıltın damdı emes be alça. Anam bu teknologiya cumake taptı da. Menimçe bu şoro suparadan Maksim'dan da ötken tavar bolat boş gerek. Sebebi jarmadan dele göbü bunday göp sütten жазалган азык дүйнө жүзүнө чыга турган бир экспорттук товар деп ойлойм да. Анан Кыргыз өкмөтү аткаруу бийлиги эмне үчүн ушундай экономикалык идеология жүргүзө албайт? Экспортко товар жүргүзгөндө канча мамлекеттик резиденцияга келген меймандар бар. Стратегиялык өнүктүш өлкөлөрдөн келип аткан меймандар ошолорду кур кол кетирбей жана супаранын чыгарган талкан шакаратын улуттук тамак аш катары, сыймык катары, улуттук баалуулук катары кур кол кетирбей белек катары берип отурсак ошо менен пропаганда болот эле да. Ошол эле уйгымыз жанагы кошкон май эмне үчүн ушундай экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү аткаруу бийлиги колдоп буттап кете албайт да? Ошондой саясаттануучу катары кандай карайсыз? Бул маселеге мен мынтип айтат элем да, бизде улуттук экономика жөнүндө концепция деген жок. Улуттук экономиканын өзгөчөлүгүн эске алган бир программалар жок десе да, ошон үчүн булар баягы ушул маселени көтөрбөй атат. Анткени колдо бар алтындын баркы жок деп атат да. Жок деген сөз бар эмеспи? Мына биз чындыгында япондорго окшоп жогорку технологиядагы машиналарды чыгара албайбыз, компьютер чыгара албайбыз. Анткени биздин деңгээлибиз, биздин мүмкүнчүлүгүбүз төмөн. Бул маселелер боюнчачы. А бирок мына улуттук тамак ашты баягы жалпы производствого өндүрүшкө коюп чыгарганга эмнеге болбосун? Мына өзүң айтып кеттиң, кымыз жакпаган киши жок. Мына бизге да көп келишет, биз дагы чет мамлекеттер менен сүйлөшүп калабыз. Жайында келсе кымызыбызды коебуз. Мына өзүбүздүн баягы коллегаларыбызга кыргыздын тиги беш бармагын коебуз, жылкынын чучугун коебуз. Ошондо бүт баардыгы тең даам абдан тамшанып жешет да. Муну биз чыгара албай атабыз. Ошон үчүн муну чыгарганга эмне жетпесин. Экинчи жагынан биздин тамактардын дарылык касиеттери бар да. Мына ошол эле сүттүн, мына уйдун, жылкынын сүтүн жөн ичсе, көпүнө акыркы убакта ичип жүрөбүз. Организмди тазалайт, боорду тазалайт деп мына биздин чоң аталар айтчу да, сүт ич балам, сүт ич боор агарат деп. Анан кымыздын дарлыгы бар. Ошолорду биз ушул улуттук экономиканын өзгөчөлүгүн эске алып туруп, ушундай бир концепцияны иштеп чыгыш керек да. А биз болсо элебиз, сырттан инвестиция келет, анан ал келген инвестицияны жеп алышат, аны уурдап алышат. Андан көрөкчө биз ички мүмкүнчүлүктү пайдаланып туруп, мына ушундай адамдардын тегерегинде чоң-чоң момундай бир кооператив деп коебузбу, бирикме деп коебузбу, ушуларды курушубуз керек. Ошого акционердик коом куруп туруп, мисалы үчүн, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша акциясы менен кирип, бирөө сүт поставлять этет, бирөө эт киргизет, бирөө дана азыктарын киргизет, ушундай кылып, ушундай жол менен өнүгүшүбүз керек деп ойлойм. Ал үчүн бизде өкмөт ушул тарапта эмгектениш керек деп. Ал эмгектенбей атат, ушунчачы. Буга биз көңүл бурбай атабыз да, маани бербей атабыз. А чындыгында биздики мына Турцияда жүрүп атабыз, эс алып атабыз, Анталиянын тегерегинде эч кандай өнөр жай объекттери жок. Мен сурадым атайынчы, эмне үчүн жок десем, жок дейт. Өнөр жай келсе, аба ырайы бузулат дейт, суу бузулат дейт. Анткени өнөр жайдан саркындылар чыгат да. Аба бузулат, суу бузулат. А биз бул жерге дейт, бүт кана айыл чарбасын койдук дейт. Анткени келген меймандарга, туристтерге тамак аш керек дейт. Ошон үчүн мына ушундай койдум деп, алар абдан туура концепция коюшканда, мына бизге да тоо келип атышат, көлү келип атышат. Мына ошолорго биз сырттан тамак алып келбей, бүт өзүбүздүкүн беришибиз керек. Мына могу улуттук кымыз, уйгымыз, жылкыгымыз деп ушинтип еттин бүт баардык даамдарын биз өзүбүзгө берсек, мына ошол пропаганда болот. Анан ошол биздин калк, биздин эл жөнүндө дүйнөдөгү баягы элдердин арасында кыргыздардын маданияты жөнүндө бир жакшы ой калтырат. Мисалы үчүн жогоркуда айткандай мончо, ал мончо баягы
бул сөз айтып атат, мен айтайын, ал монча 4 этаптан турат экен да. Ар кандай баягы тиги чөптөргө, эзилген чөптөргө баягы сугарылган 2 емкосттан турат экен, анан бассейнден турат экен, анан баягы тиги мончадан турат экен. Ошондой болот да. Ошол сыяктуу мына ушуларды биз бир ретке келтирип коюп бербесек болбойт. Анан ушул бул кишилердин тажрыйбасын пайдаланыш керек. Буларды дагы өнүктүрүш керек, жардам бериш керек. Менин оюм ушундай. Ооба, рахмат сиздин оюңузга. Жумаке, илгери Эгембердиев агаңыз мынтип айтып калчу эле. Иним Жумадил экөөбүзгө өмүр бою акча жетпей келатат депчи. Себеби өндүрүштүн табияты өзү ошол экен деп. Себеби бизнеске жумшап, улам канат жайганга ошол акчанын артынан кубалайт экенсиң, ал жеке жашооң үчүн эмес, өндүрүш деп. Ал киши бир ишкана курганга, өндүрүштү, ата мекендик өндүрүштү алга койгонго өмүрүн сайып жүрүп өттү да. Мына сиз улантып келатасыз ошону. Анан деги эле бүгүнкү күндө өндүрүштүн түйшүгүн, ошол жаратмандык идеяларыңызды кантип турмушка ашырып келатасыз? Ошол жагынан кенен кеп кыла бериңиз. Эми биз свободный адамбыз да, предпринимательдер. Биз оюбузга келгенди жазап атпайлыбы, каалаган ишибизди жазап атабыз. Эмнени жазап атат? Жанагы миссиянын тегерегинде, ушу улуттук баалуулук тегерегинде ушундай нерселердин баарын тең биз мындай орунга коюшубуз керек. Унутулуп калган, кыргыздын көп унутулуп калган мындай маданияттары бар да. Ошону мына биз ордуна коюп атабыз. Бүт мына ичимдиктердин баарын тең койдук. Мисалы максымчалап жармадан баштап мына бүгүнкү күндө уйгумузга жана кымызга чейин баарын койдук. Супараны өзүңөр билесиңер. Тоже бул маданият, кухня да. Тамак аш кандай жасаш керек, бул бүт жанагы таш үйдөн бери бүгүнкү күндө бул жерде мына кара булакта сиз көрүп аткан үйлөрдүн баары, ремонттун баары улуттук биз кыргыздын мындай маданиятынан, үрп адатынан алыс кеткен жокпуз. Ушунун эле тегерегинде иштеп атабыз. Анан эми кыргыз эми кантип өнүгүш керек дальше? Мына жанагы бизнес деген эмне деп атпайсыңарбы? Жаңы жашоо. Бизнес деген бул коомго кызмат кылуу. Акча табуу эмес. Акча табуу деген ал результат, ал акча деген ал кийин пайда болот өзү эле. Бул негизги философиясы бизнес, бул коомго кызмат кылуу. Эгерде сени жасаган бир ишиң продукт болобу же услуга болобу адамга жакпаса, коомго пайда алып келбесе, анда ал иш эмес, ал бизнеске жатпайт. Ошол. Анан бизде дагы мындай принцип бар. Жаштарга да бул сабак болсун, сиздер угуп коюңуздар. Чоң бизнес кылам деген адамдар, ишкерлер бийликке барбаш керек. Бул эң керектүү философия. Бийликке барбаш керек, бийлик тутактарына. Же сен бизнес кыл, же бийликке бар. Мына Японияда мисалы чоң бизнесмендер барбайт. Эмне үчүн? Бул жанагы карама-каршылык. Это конфликт интересов деп коет. Ошон үчүн бизде жана бүгүнкү күндө жогорку жактагы болуп аткан чоң бардактын баары, түшүнгүч жанагы болуп аткан карама-каршылыктын баары ушундан келип чыгып атат. Түшүнүңүздөрбү? Бул эң керектүү нерсе. Ушуну билип коюш керек. Бирок бизде ошол бизнесин коргоо үчүн мандат алгысы келет. Бар эмеспи? Ал сиздер ошо мандатты жок эле коргоп келатасыздар, өзүңүздөрдүн өндүрүштү ишиңиздерди улантып келатасыздар. Ооба да. Биз себеби өзүбүздүн миссиябыздын тегерегинде жумушту кылып келатабыз. Всё. Бизде башка максат жок. Элге кызмат кылуу үчүн сөзсүз эле мандат алып, депутат болуп, министр болуп эмес. Менен элге кызмат берип, салык төлөгөндүн өзү элге чоң кызмат го. Мен жооп берип коеюн суроого. Олжеке. Анткени бизнести баягы мына өзүң сурап калдың, өндүрүш депчи. Өндүрүшкө келген бизнесмен бар. Анан бийликке барган бизнесмен бар. Бийликке баргандар алар бизнесмен эмес. Алар коррупция менен кетип атат. Анткени алардын байлыгы, алардын баягы өндүрүшү эмне менен байланыштуу? Бийлик менен байланыштуу. Бийликке барып, ошо бийликтеги абалын колдонуп, пайдаланып, ошентип булар баягы өзүнүн байлыгын көбөйтүп атат.
Экинчиси бизнес деген бар. Жанагы чыныгы ишкердүүлүккө байланышкан бизнес бар. Алар болсо ошо өздөрү иштешет, өздөрү ысык суугун ошо бизнестин ишкердүүлүктүн ысыгына күйөт, суугуна тоңот, бүт баардыгын башынан өткөзөт, анан ойлонот. Булар баягы мен сөзүмдүн башында айтып кеттим го, бул баягы чыгармачыл адамдар. Кадимки эле жазуучу сыяктуу, кадимки эле композитор сыяктуу. Мисалы үчүн мына Табылдаганын Супарасы бул өзүнчө произведение, чыгарма. Карабулакка барсак дагы бул өзүнчө бир экинчи чыгарма экен. Супарадан өзгөчөлөнөт экен булчу. Бирок бул да бир чыгарма. Мына ушундай болгон киши бул жанагы Жумакемдин айтып атканы ошол. Бул мисалы үчүн ак үйдүн эшигин ачып коюп, ай кел деп чакырса да бул киши барбайт. Анткени бул кишинин стихиясы ошол жакта. Ошону өнүктүрөйүн, өстүрөйүн, катамды оңдоюн, дагастыга кетейин дейт. Ошон үчүн биз биякта буларды баягы бизнесмендерди уят кылгандар кимдер? Бизнесмендерди уят кылгандар бул мамлекеттик бийликке барып алып коррупциялык жол менен өзүнүн баягы оокатын кылгандар. А булар баягы чала бизнесмен эмес, булар чыныгы бизнесмендер. Булар күйүп түшүп, кээде баягы иши астыга жылбай калып күйүп кетсе дагы, бирок ошонун кылганына, ошонун турганына сүйүнүп атышат. Анткени эртең бул жемишин берерин, кайра берерин көрүп атат. Ошон үчүн биз Кыргызстанда мына ушул эки көрүнүштүн ортосуна таза чек коюшубуз керек. Мына могулар бизнесмендер, булар ишкерлик менен аракеттенгендер, булар чыгармачылык менен аракеттенгендер. Ал эми могул топ болсо, бул баягы бийликтин аркасынан акча тапкандар депчи. Мына ушул маселе бизде Кыргызстанда өтө оор турат. Ошон үчүн мен бул кишинин айтканына толук кошулам. Эгерде бизнеске чыныгы бизнесмен болсоң, сен ошол бизнесиңен рахат аласың, ошонун жакшы жагын көрөсүң, акчасы түшпөсө дагы бир баягы убактылуу. Келечегинде, бирок келечегинде жакшы болгондон кийин ошондон бир рахат алган кишилер бул ошо жанагы таза ишкерлер, эл үчүн иштеген таза ишкерлер. Мына ошолорду биз тандап, талдап билишибиз керек деп ойлойм. Сиз туура белгиледиңиз, Жумакендин бул чыгарма депчи. Айтматовдон маселен көркөм мурас калды да, Табыккеден калган могу Супара компаниясы тиги шоро улуттук долбоор да азыр Жумакен жазып атканда улуттук долбоор, улуттук сыймык бөлөт болуп кала турган. Маселен бул кийин Кыргыздын тамак ашын дүйнө жүзүнө жайылта турган кулинариялык маданияты да улуттун. Туура айтасың. Мисалы үчүн мына бизге сырттан коноктор көп келет. Ар кандай мененчи башка мамлекеттерден. Мына ошолордун көпчүлүгүн биз Супарага апарабыз. Мына ошолор ошол жерден көрүп, бүт баардыгын өздөрү жөө кыдырышып, карашып, көрүшүп, ошол жерден тамагын ичишип, ана силердин маданиятыңар ушундай турбайбы? Силердин ата бабаңардан калтырган мурас ушул турбайбы деп ошентип баалап кетишет да. Анан ошон үчүн бул абдан жакшы жетишкендик. Мисалы үчүн мына шаарда кафе, Кыргызстанда Бишкекте эмне көп? Кафе менен ресторан көп. А бирок ошолордон айырмасы булар баягы биздин улуттук өзгөчөлүктү көрсөтүп тургандыгынан менен айырмаланат да. Ошон үчүн мен жанагы бул чыгарма деп атканым ушул. Ар кандай чыгармага да бул эмнедин аркасынан келет? Бул изденүүнүн аркасынан келет. Бул изденет киши. Күнү түнү ойлонуп, ошонун аркасынан келет да. Ошон үчүн бул өзгөчө ишкерлик. Өзгөчө ишкерлик деп айтсам болот да. Бекбосын. Угатам сиздер. Былтыр тиги Олжеке мени чакырып атпайбы тиги өзүнө тиги офисине интервью берчи деп. Барсам мага суроо берип атпайбы, Кыргыз кантип байса болот депчи. Мен айттым 2 жолу бар депчи. Биринчиси азат эмгек, анан экинчиси арам эмгек менен деп жооп бердим. Туура. Азат эмгек деген жана бизге окшогон бүгүнкү күндө ушу өзүн караман чеке тери менен иштеп аткан бизнестер көптөн бизде, шоrodon башка деле көп да. Ошолор. Экинчиси жанагы бүт боорки бийлик структурасын бизнеске айландырып алган биздин аткаминерлердин байышы. Ошол 2 жолу бар да. Ошону жооп бердим, ошентип. Бул өзү факт, бул өзү жашоонун чындыгы. Туурабы? Туура айтасыз. Анан эми бүгүн биз кыргыздар тоолуу жерде турабыз. Жаратылышты мына жана жаңы жашоо, жаңы ойлонуш керек да. Кандай ойлонушубуз керек биз? Жаратылыш, бизде мындай ресурс бар да, жаратылыш.
жаратылышты ушу адамдын пайдасына жумшаганды үйрөнүшүбүз керек. И жаратылыш бузбай, ошо жаратылышка жанашып туруп калышыбыз керек дагы, ошо жаратылышты адамзаттын пайдасына иштетиш керек. Ошондо анан баланс болот. Биз аны ойлонбой атпайлыбы? Мисалы бүгүнкү күндө биз жанагы пластикти жерге таштабай, какырынбай, түкүрүнбөй, общественный местени мисалы машина айдап баратып бөтөлкөнү ыргытпай, отурган жерге значит түкүрбөй, сиденьеге шаня парктан сиденьеге чыгып алып отурмайды жоготуп, ушундай деген көп мындай маселелер бар. Биз ушундай жаңыча ойлонушубуз керек, жаңы маданият түптөшүбүз керек. Мына буну жана либералдардын маданиятын алышыбыз керек да. Биз эми илгери бизде мындай болгон эмес да. Биз баягы тоо ташта ар кайсы жерде баягы туалет кылып жүрө берчүбүз да. Бүгүнкү күндө мына туалет деген эң чоң маданият болуп эсептелет. Общественный туалет. Мисалы могу Бишкектен Тети Кирбачыга чейин жолдо нормальный кемпинг жок да, туалет жок. А жана биз туризм деп атабыз. Кыргызстан страна туризма деп. Да, макулмун. Жана келген иностранцтердин эң негизги көйгөйү бул как оправиться. Кантип нормальный туалетке барып, жуунуп тазаланып алыш. Биз ушуну түшүнө элекпиз. Мына ушуну коюш керек эми. Биздин мына мүмкүнчүлүктөр да. Туура айтасыз. Туристик керек ошентип. Могу жерде да бир айта турган нерсе, кандай гана экономика болбосун, ал өндүрүшкө такалганда, мисалы үчүн өндүрүшү жок экономика, мына азыркы биздин экономика, бул баягы сатып, алып, сатып, ушу баягы компродорский деп коет эми мындай айтканда, илим тил айтканда. Мына ушундай экономика, бул экономика эмес. Бул экономиканын келечеги жок. Бул мисалы үчүн биз Кытай мамлекетине көз карандыбыз, аяктан товар алып, 5 сом алып, дагы 5 сом кошуп, анан ошону пайда көрсөк, бирибиз алдап пайда көрсөк, ошого сүйүнүп атпайбызбы, кээ бирибизчи. Ал экономика болбойт. Ошон үчүн бизде өндүрүш болмоюнча экономика өнүкпөйт. А өндүрүш бизде кандай өндүрүш бар? Мисалы үчүн бизде туризм бар, бизде айыл чарбасы бар. Күчтүү өнүккөн, жакшы өнүккөн. Андан башка бизде өндүрүш жок. Ошо мына ушул эки багытка биз эмне кылышыбыз керек? Эки багытка биз басым кылышыбыз керек. Мына ошону базовый баягы өндүрүштүн, Кыргыздын экономикасынын өндүрүшүнүн негизги булактары деп туруп, ушунун тегерегинде биз өндүрүш керек да, өндүрүштү экономиканы өнүктүрүш керек. Андан башка анан баягы балким 30 жылдан кийин, 20 жылдан кийин күчтүү өнүккөндөр ошондо баягы бир башка жага багытка да өтүп кетишибиз мүмкүн, бирок азыр биз өтө албайбыз андан башка. Ошон үчүн өндүрүш деген ушул айыл чарбасына карап, эт, аш, сүт ошол келген кишилерге бергенге ушуну даярдап беришибиз керек. Коронавирус бизге көрсөттү да, Кыргызстан көрсө аябай эмеден сырттан көз каранды экен. Мына азыр коронавирус болуп бүт чек аранын баары жабылып, самолеттердин баары токтоп калганда, мен мына базардын жанында жашайм, байкадым да баалардын баардыгы секирди. Кеминде бир 10%ке секирди, бүт кымбаттады. Көрсө бизде жумуртка өзүбүзгө жетпейт экен. Биз жумуртка жетиштүү деңгээлде чыгара албайт экенбиз да. Un биз сырттан алат экенбиз, өзүбүздө жок экен. Анан ошондо көп нерсе да, күйүүчү май, бензин машиналарыбызга бүт нерсе сырттан кирет экен дагы. Анан биз кийин дагы ушундай бир нерсе кайталана турган болсо, көрсө биз ачкадан эле кыйналып калат экенбиз да. Өзү кичинекей эле калкпыз, 6 миллион адам, бирок ошондо дагы биз ачка калат экенбиз, өзүбүздү бага албайт экенбиз. Анан Жумадил байке, сиз туура айттыңыз, жана биздин түз жерлердин баарын ээлеп, бир этаж үйлөрдүн баарын салып, мындай айдоого жарактуу жерлердин баарын алып туруп, жери жок калдык да, түз жерибиз жок калды. Анан эми азыр ал үйлөрдү буза албайбыз. Ошондуктан мен эмени издеп баштадым да. Түз жерлерди. Суу чыкпаган түз жерлер дагы бар экен биздечи. Азыр мен 100.000 гектар ошондой жер таптым, кургак, суу чыга элек. Ал жер азыр жайыт статусунда эле турат. Бирок суу чыга элек, суу чыгарса болот. 100.000 гектарга чейин чыгарып, анан ошондой эме бар да, ойлор, максаттар. Сиздер Жумадил байке ошондо эме кылып максат койгонсуздар, кыргыз каада салтынын заманбап эме шарттарга удаа келе тургандай кылып, кандай десе, адаптация кылып атасыздар да, кыргыздын эмесинчи, наркын. Карабулакты көрдүк, ошо сиздикин. Ошо сиз өзүңүз ошо Самырда жашап өскөндөн кийин ошо мен да сизди мындай бир аз түшүнгөнү аракет кылдым да. Сиз өзү шаарга, айла жоктон шаарда болуп атасыз дагы. Анан көбүнчө учурда ошо тоого тартат экен да, сиз өзүңүздү дагычы. Анткени Бишкектин абалын көрүп атпайлыбы? Кабат-кабат
эмелерди сабап алдык, үйлөрдү, машиналарды толтуруп алдык. Тыгын шаардын ичинде бир 10 километр жерди 1 саатта өтөсүң да. Bir burчuna барам десең кыйналасың. Эч эметпейт да. Жашоо эме болуп кетти. 24 saat күнүбүздө 24 saat болсо 2 saаты жолдо эле өтүп кетип атат да биздин. Эртең менен жумушка бар, кечинде жумуштан келип болуп элечи. Анан биз ошо эмеден эметип койдук, унутуп баратабыз акырын өзүбүздүн эмебизди. Биз өзү эркиндикти жакшы көрөбүз. Анан сизди ошол жака тартат экен да, анан аябай эметкем да, эле сыймыктанам ушундай эме адамдар менен да, эркиндикке умтулган, анан эркиндикти коргоп, ошо эркиндигин сактаган адамдар менен. Ошол сизге мындай суроо да, Жумадил байке, ошол жана 100 000 гектар жерге суу чыгарганы эме сиз кандай кызыктарсызбы ишкер катары? Мисалы ал жер уже эме да, кандай продовольственный бизнес проект десе да болот. Анан ошол түз жерлерди кандай кылат элексиз? Сиз өзүңүз кандай кылат элеңиз? Кайсы жерине жаңы шаарларды түшүрмөксүз, кайсы жерине айылдарды түшүрмөксүз дегендей. Бул менин биринчи суроом да. Анан кийинкисин дагы берем. Эми андай любой жерди освоить этсе болот. Ага эми жанагы инвестиция мүмкүнчүлүк керек да. Менде мисалы анча инвестиция жок. Эгерде муну мамлекеттик деңгээлде мындай бир стратегиялык бир мындай так жанагы картина будущего деп коет. Эгерде ошондой бир задача турса, шарт түзүлсө бизнесмендерге, любой бизнесмен бияка инвестиция жасайт. Негизги стратегияны апрель керек да. Мен азыр бул Карабулактын деле чыга албай эле жүрбөйм, мисалы. Карабулак деле ушу улам түшкөн акчаны ошол жерге салып эле ошону развитие кылып эле Карабулакты мен шаарга айланткан атам. Бүгүнкү жана кечеги сиздер көргөнүңүздөр 20%. 20%. Мен ал жерди шаарга айланткан атам. Түшүндүңүздөрбү? Андан тышкары дагы жанагындай 1000 гектарлык, 100 гектарлык, 100 000 деген гектарлар бизде мисалы бар экен. Мисалы ошол жерге мисалы жанагындай жанагы плантацияларды курса болот. Сат бактарактарды тамчылама технологиясы менен, Израилдин технологиясы менен тамчылама ошол жерге жанагы жер жемиштерди айдаса болот. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар Кыргызстандачы. Бирок андай тоо ташты эч ким көрбөй атат. Билбей атат аны. Ошого ал эми эч ким ойлоно элек ал жөнүндө. Мүмкүнчүлүк көп. Меники экинчи суроом эме боюнча, сиздин жана очистительный сооружениячы, заманбап септик. Биздики эми 200 жыл мурунку нерсе эле болуп атат да. Аңды казып эле анан көмүп коймой болупчу. Анан сиздин эмени көрдүм да, ошо очистительный сооружение, жаңы септикти. Аны сиз ошол сууну эле алып туруп агызып атасыз, ал жакта көлчүк бар экен, балыктар жашап атат да. Туурабы? Ошончолук деңгээлде мындай сууну тазалайт экен да. Эми ошол системаны биздин эл, мисалы үчүн мен өзүм ошондой бир жерди алып, мисалы үчүн тоодо үйүмө коем десем, кандай мен тарта аламбы, карапайым эл көтөрө алабы ушул нерсени? Эми ал ошол мисалы мага 55 000 еврого туура келди да, баасы. 55 000 евро. Себеби мен эми ал жерге жанагы зона отдыхты курган атам да. Мен аны коюшум керек болду да. Ал менин, то есть экологияга, тазалыкка болгон мамилем. Мен башкача жөн эле баягы илгеркиче чукуп эле, жерди чукуп коюп, анан ошол жерге агызып койгон мен үчүн ал принципиально ал жарабаган иш. Атасызбы? Бул менин мамилем экологияга карата. Себеби мен суунун башында мен турам, менден таза суу кетиш керек ылдый жакка. Вот мына кандай. Бул жаңыча ойлонуу да. Эскиче ойлонсо мен эскиче эле баягы касып коймокмун. Анан эмне болот эле? Арашандын баары булганыч сууда болмок. Булганат да. Анан анысы эле элдер ызычуу болбодубу? Значит, башында мен куруп атканда элдер түшүнгөн эмес. Ой, мунун эмне кереги бар эле депчи. Анан кийин уже 5 жылдан кийин уже бул проблема чыкты өзү эле. Значит, бул жаңы маданият, жаңы жашоо деген ушул тазалык жана экология айырылуу мамиле жасоо деген. Мисалы эми азыр көлдөгү пансионаттар боюнча 55 000 мен үчүн мисалы кымбат да, биз көтөрө албашыбыз мүмкүн, бирок пансионаттар көтөрө алат да. Көтөрөт да, пансионаттарга бул көтөрүмдүү эле жакшы эле акча. Сен мисалы өзүңө үйгө коем десең,
$1000 да бар, $1000, $2000 койсоң болот. Үйүңө койсоң мисалы. Үйүндө бир особняк болсо, үйүңө коем десең, $1000, $2000, $3000 установкалар бар. Чакандар. Ар кандай. Чакандар бар. Эми бул деген бул бизнес сферасы болуп атат да, бизнеске жанагындай комплекс. Мен 150 кишиге эсептеп койдум бул. 150 киши күндө жуунуп тазаланып турганда ушул очистное сооружение иштейт. Сиз эме боюнча, күн чырактын баалары боюнча сиз канча квадратка, анан канча каражат менен? Күн чыракты мен 60.000 евро калдым. Уже мен андан кутулдум, уже 3 жылга да алгам. Кредит дедиңиз, 3% кредит. Чешский экспорттук банктан алгам аны. Биз ала алабызбы? Конечно, алсаңар болот да. Болот, любой бизнесмен алса болот. 60.000 евро канча квадратка алдыңыз? Канча квадрат күн чырак? 150 квадратты жылытат. 150 Күнү-түнү. Круглый год. Андан тышкары ысык суу берет 55 градус кылып. Мен ушу күн чырак боюнча айта турган бир кеп келип атат да. Маселен, кыргыздар канча жайлоо төрлөрүндө мыкты жайлоолор бар. Ошол жакта отурукташкан, колунда бар деле кыргыздар бар да. Бирок сарамжалдуулукту билбей атат да. Күн чыракты эгер орнотуп алган болсо, үйүндө келин кесектин түйшүгү да артат эле да. Маселен, сепаратор менен эртеден кечке мотив сүт тартып отургандар бар да. Сепаратордон электрондук түрүн колдонууга болот. Анан эртеден кечке эле кыз келиндер ошол уйсап, ошо менен эле убакыт өтүп атат да. Кенедей көчөт балдары, кыздары деле ошо чака-пака көтөрүп эле ошо менен, мындай айтканда, кыргыз улуту убакытка сарамжалдуу боло албай атканда, биз ошо бүгүнкү жаңы баалуулуктарды кеңири жайылтып колдонуу, жанагы тазалык маселесине келгенде дагы, жана пансионаттарда туалеттен, душтан, ванныйдан чыккандын баары эле жердин кыртышы менен эле барып кайра ысык көлдү барып талкалап атат да. Жайлоолордун төрүндө тургандар деле ошо кокту колотко чуркаган нерсени калтырып, качан бир ошо жаңы маданиятка өтөбүз. Бул жагында кеп кылсак. Ошол эски жашоо деп ошону айтат, эски маданият, эски адат деп ошону айтат да. Биз ошо эски адаттан качып, жаңы маданияттарды, жаңы ой жүгүртүүлөрдү пайда кылышыбыз керек. Ошол мен мындай деп ойлойт Мен мындай деп ойлойм да, баягы биздин ата бабанын баалуулуктарын пайдаланып, ошонун негизги принциптерин бузбай, бирок ошол эле убакта 21-чи кылымдагы жетишкендиктерди айкалыштырыш керек да, көрүнчү. Мисалы үчүн күн чырак деп атасыз, ошону бүкүн айкалыштырыш керек. Анан могу жерден бир маселе көтөрүлүп кетти, коопсуздук маселеси. Мисалы үчүн улуттук коопсуздук деген бар. Улуттук коопсуздукка көп нерсе кирет. Мисалы үчүн мына энем айтып атат, мисалы үчүн азык-түлүк деген жетпейт экен, биз ушу пандемиянын убагында көрдүк деди. Абдан чындык, чын нерсе. Андан кийин экологиялык коопсуздук айтып атабыз. Мисалы үчүнчү, мына ушулардын бүт баардыгы тең баягы улуттун келечеги үчүн, улуттун келечеги үчүн карай турган маселелер да. Ошон үчүн мына бул жерден биз улуттук коопсуздукту биринчи орунга коюшубуз керек. Кандай гана маселе болбосун, мисалы үчүн туризм өнүктүрөбүзбү, башкасын коебузбу, улуттук коопсуздукту биринчи орунга коюп туруп, анан бул улуттун кызыкчылыгына жооп берет деген маселеге жооп береби? Эгерде жооп берсе колдонуш керек деген маселени биз негизги маселе кылып алышыбыз керек. Жана жогору жакта айтылып кетти, мисалы үчүн биздин бизнесмендерди биз өзүбүзчө эки көрүп атпайбыз, условно, шарттуу түрдө. Мисалы үчүн баягы чыгармачылык менен, ишкердүүлүк менен келген бизнестер, анан экинчиси мына фамилияларда чыгып жүрөт, бийликтин аркасынан тыйын топтоп, ошонун аркасынан өзүнүн бийлигин дагы байлыгын дагы көбөйтөм деген бизнесмендер бар. Алардын көпчүлүгү жогорку кеңешке барып атышат. Мына бул дагы улуттук коопсуздуктун бир түрү. Ошолорду мындай бир биз кеңири карашыбыз керек. Анан дагы бир нерсеси, адамга деген миң айткандан бир көргөн жакшы дейт. Мына эгерде жанагы сиздин Кара Булакты сиз мен өзүмдүн сунушумда бүгүн бир кино сыяктуу кылып тартып эле бир 10-15 мүнөттүк кылып эле сиз сайттарга чыгарып коюшуңуз керек го деп ойлойм. Ошол жерде жанагы күн чырагы дагы, тазалоочу сооруженияңыз дагы, сууңуз дагы, мончоңуз дагы бүт баардыгын жанагы өзүңүз
ойлоп тапкан кыргыздын боз үйү ар бир өзүнчө турбайбы, мына ушуларды бир чыгарып койсо, көп киши анткени көп кишилерге информация жок. Балким ойлойт кандай кылам депчи, анан сиздикинен бир үлгү алып, анан ошону бир жакшы жагын алып, мисалы үчүн илим сурап атпайбы, мисалы үчүн өзүбүздүн үйдө жашагандан кийин ошого күн чырак коюп алсак, очистительный сооружение куруп алсак, бул жакшы нерселер да. Ошону карап көрсөңүз, эми сиз баягы ал сиздин эмгек, творческий, чыгармачылык. Аны сизге авторский право деп коет да, илимдечи. Аны өзүңүз карап көрүңүз. Ошо автордук укугуңузду дагы пайдаланып, ошону дагы коргоп, анткени бул чыгармачылык эмгек өтө татаал эмгек. Анан ошонун бир жакшы жактарын элге көрсөтсөңүз, жакшы болмок деп ойлойм мен. Бекболсун аба жакшы сунуш киргизип атат Жумаке. Чындыгында жанагы ошо Кара Булакты сиз видео материал кылып тартып, бияктан азыр YouTube аркылуу, башка каналдар аркылуу жайылсакчы, бул ал сиздин жасаган ишти мактанып, реклама үчүн көрсөтүп, бул өрнөк катары көргөзүшүбүз керек да. Жанагы бүгүнкү сиз колдонуп аткан мүмкүнчүлүктөрдү, ошо күн чыракты, жанагы туалеттин кирип чыккан немелердин баарын көргөзсөк, сиз 500 жылга жетет деп атасыз, ошол очистное сооружение. Баарынча ошол технологиянын баарын кыргыз турмушуна жайылтуу максатында сиз ошо видео материалдарды YouTube аркылуу да жайытканыбыз, кыргызга ошо мынчалык жаңы жашоо моделин тартуулайбыз деп аткандан кийин ошол мисалыңызды видео материал менен көргөзгөн жакшы. Миң окугандан бир көргөн артык. Аракет кылабыз аны. Менде мындай суроо да, Жумадил беке. Азыр мен үчүн аябай эме болуп атат, кымбат болуп атат. Мисалы азыр күн чырактагы, очистное сооружениедагы сизде өзүңүздө ой келдиби, мисалы үчүн биз кыргызстандык инженерлер, кыргызстандык адистер эле ушуну жасап койсо болот, көрүп туруп деген, арзаныраак кылып? Бар, бул жерде жазышат эме сапат деген түшүнүк бар, сапат. Сапат. Бар бир. Адин сапат башка эме кытайский ватинке, тиги итальянский ватинке деген сыяктуу да. Түшүнүңөрбү? Түшүндүк. Мындай ширпатреп ал эмеге жараша да. Бар андайлар жасайт. Арзан. Аябай бир той арзан өзүнүн орду жараша да. Бар андайлар. Түшүнүктүү. Сапатка жараша. Демек бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктайбызбы же дагы айта турган дагы бир нерсе айтып коеюнбу? Дагы бир нерсе айтып коеюн. Мисалы үчүн ушул жерден абдан аягында бир кызык маселе көтөрүлүп кетти да. Мына бизде эми өндүрүш анча күчтүү эмес, бирок майда өндүрүш бар да. Анан мына Жумакем сыяктуу кишилер баягы туризм өнүктүрөбүз деп атпайбы? Анан буга мүмкүнчүлүгү барлар бар, мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар дагы көп, толтурачы. Ошон үчүн мына ушу туризм тармагы, айыл чарба тармагы эмне керек экендигин заказ берсе, ошол убакта жанагы эми сапаты биринчи убакта сөзсүз начар болот, бирок биздин чөнтөгүбүзгө ылайыктуу болот да, көпчүлүктүн чөнтөгүнө ылайыктуу. Ошо жана күн чырак чыгат, башкасы чыгат. Ошондо баягы айыл чарбасы дагы, туризм дагы, анан майда өндүрүш дагы бирине бири демилге берип, бирине бири дем берип өсүп кетет деп ойлойм да. Баягы келечекке, мисалы үчүн бизде көп жакшы инженерлер бар, жакшы акылдуу балдар бар. Ошолорго дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени бүт баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок, баягы кымбат баалуу еврого ала турганчы. Ошон үчүн мына ошол экөө баягы ат коштун эки канатындай болуп чогуу учса жакшы болот да. Ошон үчүн аларга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени көпчүлүк адамдар баягы тиги мындай бир чоң экономикалык, финансылык мүмкүнчүлүгү жок. Ошол жагын дагы карап көрүп, ушуну жол ачып койсо болот да. Бул үчүн баягы мамлекеттик деңгээлде бир программа керек. Бизде программа десе эле баягы тиги баланча инвестиция алабыз, анан түкүнчө налогдон акча түшөт деп эле анан эле сырттан келген акчадан санап отурбайбызбы? Жок, антпеш керек. Баягы иштеги өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү азаздан баягы жылкыбызга карап ышкырып, мүмкүнчүлүгүбүзгө карап баягы оокат кылып, ушинтип кеткенге кетсек жакшы болот да. Анан бул жерде да бир экинчи да бир сунуш. Сиз эми баягы тиги ошо туризм боюнча жүрөсүз. Балким бир концепция жазып, жалпы улуттук деңгээлде сизге окшогон адамдар бар. Аны сиз бизден жакшы билесиз. Ошолорду бир чокуп чакырып,
ошолор менен бир кеңешип бир улуттук деңгээлде улуттук программа деп атпайбызбы? Ошо улуттук программанын бир маселесин алып, мисалы үчүн айыл чарбасын өнүктүрүү, тоо туризмин өнүктүрүү боюнча, мисалы үчүн сиз тоо туризмине багытылган кишисиз да. Ушуну өнүктүрүү боюнча бир концепцияларды жазсаңыз, анан биз дагы балким жардам берсек, ушуну бир ушундай деген бир программа иштеп чыксак кантет? Муну да ойлоп көрсөңүз. Бир экинчи сунушум. Рахмат. Бул даяр нерсе да өзү негизи. Мен өзүмдү эле мындай тиги чөлкөмдө эле иштеп атпайм менчи. Мен андай улуттук тиги стратегияны жазыш үчүн мен министр туризма болушум керек, же министр болушум керек, же премьер-министр болушум керек. Анан аны оңой эле. Мен өзүм эле чөлкөмдө эле иштеп атпайм. Өзүмөн колуман келген ишти эле жазып атам. Болду. Менде андан ашык мүмкүнчүлүк жок. Туурабы? Мен азыр улуттук деңгээлдеги стратегияны айтсам ким угат мени? Мен ал үчүн опять тияка саясатка барышым керек. Анан башталат, анан кийин мен депутат болом, анан министр эмнеге баратасың? Мен ушундай ушак барып мен тиги ушундай саясий иштерди мен алдыга жылдырам деп анан иштин бар ошондон булгуп атпайбы? Мен өзүм эле колуман келгенде эле жумушту эле эч кимге мешайт этпей эле, эч ким мага мешайт этпейт. Сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм. Жумушумду жасап атам. Иш жүзүндө, сөз жүзүндө эмес. Жана силер көргөн ошо ишинде менин жасап аткан ишим болду, ошону эле мен көргөздүм сиздерге. Өндүрүш жаатында башка жумуш менен кирип кеткениңиздин өзү эле чоң маданият башкаларга көргөзгөн. Себеби чөнтөгүнүн ичине тыйын тийип, уушуна тыйын кармагандын көп эле депутат болгусу келет, саясий группировщиктерге барып аралашып кетип атпайбы? Анан тар чөйрөдөгү кызыктуу. Кыргыздын өнүгүү мындай мүмкүнчүлүктөр укмуштай көп, аябай көп жатат, кылыбы эчтеке тийилбей жатат да. Көрбөй атат аны, эч ким көрбөй атат. Эми мени чакырып тет жерге мону көргөзчү, ушуну билбей атабыз, көрбөй атабыз десе мен бир пас эле көргөзүп берем. Көзүм мүнтүп туруп элечи. Аны ким угат эми? Мени ким угат? Эч ким укпайт. Мен ошончу мен өзүмдүн чөлкөмдө эле өзүмөн колуман келген эле нерсени жазап атам. Баягы каждый должен заниматься своим делом дегендей да. Все, мен бирөөнүн ишине кийлигишпейм. Менден сураса эгерде. Могу жерди билбей атабыз. Могу кандай өнүгөт? Убакыт тарып баратат. Бүгүнкү максат ушул бар. Элге кеңири жайылтып, жеткирип, сиз эми өзүңүздүн чөлкөмүңүздө оокатыңызды кылып атасыз. Бийлик тарапы угабы укпайбы, бирок коомчулукка кулак кагыш кылып турганыбыз керек. Биз ата мекендик өндүрүшчү товарларды колдоого келгенде аң сезимдүү көңүл буруп айтабыз да. Ушу турган коңшу Кытайдан келип күрүчүн алабыз, алмасын жейбиз, башкасын алып атабыз. Бирок өзүбүздүн баба дыйкандардын мөмө жемиши чирип, ошонусун өкмөт уюштуруп бере албай атат да. Кийген ичкенибиздин баарын ошол ата мекендик бизнес чөйрөсүн колдоо жагына дагы бир улут жапатырмак бирге албай атабыз да. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү алалы деп. Анан жанагы аткезчилик менен келип аткан ууру коррупционерлердин товарлары базары кайнап атат. Олжеке, бүгүнкү күндө мисалы Кара Булакка көп киши келип эс алып атышат. Ошол келип көрүп кеткендердин өзү эле ушул аябай чоң маселе да. Бүгүн мисалы мен сиздерге айтып коеюн, мына биздин Кара Булакка биздин шаардын мэри Суракмат өзү үй бүлөсү менен келип эс алып кетиптир. Мен аябай сүйүнүп атам. Жакшы. Аябай сүйүнүп атам. Жанагы мен жеткире албай аткан нерсени ал киши көрдү болуш керек. Жоктон барды кылганды ошол киши көрүп кетти болуш керек. Мен ошол кишиге аябай ыраазычылык айткым келет. Ушул жерге келип көрүп анан кийин бала бакырасы менен келип эс алып кетиптир. Мен ушундай кабар уктум. Мен аябай сүйүнүп атам. Ушу Суракматовго рахмат. Ушул жерге келип көрүп кеткени. Бул өзү уже мына показатель. Эгерде ошондой кишилер менден сураса, могу дагы кандай туризмди кандай өнүктүрсө болот десе, мен сонун идеялар бар да. Кыргызстанды ушу жалаң туризм менен өнүктүрсө болот. Түшүндүңүздөрбү? Бул атка минерлердин жакшы салты. Ошо эгер шаар мэри Суракматов барып сиздин мончоңузга үй бүлөсү менен барып эс алып кеткен болсочу, биздин атка минер ошо маданият жайларына дагы, театрга барып, башка жактарга барып ушундай бунун өзү жайылтууга жакшы болот эле да. Чоң атка минерлерибиз жанагы тойго же мечиттерге барып каттабай,
сыймыкты арттыра турган нерселерге көбүрөөк каттап турса дагы аларга кошомот кылган тегерендегинен чаркы айланып жүрүп алар да барат да. Анан биздин ички өндүрүштү колдоо, ички туризмди өнүктүрүүгө бул чоң өбөлгө болот эле. Менин мончом азыр барбаган киши жок Кыргызстандачы. Мен баарысына ыраазычылык айткым келет. Жакпаса барбайт эле да. Жаккан үчүн барып атат. Бул мени колдоп атат дегенди мен айткым келет. Менин жасаган нерсемди жаккан үчүн барып элдер ошол жерге түшүп, жыргап эс алып кетип атышат. Бул өзү уже чоң иш. Ушинтип анан өнүгөбүз да кичинеден. Анан Жумадул байке, жаштарга сунушуңуз ошо мүмкүнчүлүк көп деп атасыз, көп нерсе кылса болот деп атасыз. Сиз өзүңүз кандай сунуш бересиз ошо туризм жагында же тоо туризм жагында? Туризм секторунда иштегенде эми мүмкүнчүлүк Кыргызстандын бүт төрт бурчунда баардык любой регион албагын туризм тармагы үчүн өнүгө турган шарт аябай көп. Ошон үчүн мен жаштарга эмне деп айтам? Эң негизги максат койгула. Максат болуш керек. Желание болуш керек. Анан талбас эмгек. Өзүң жасаган жумушуңду жакшы көрүшүң керек. Ошондо бар бирдикке жарай алат. Сразу эле акча жөнүндө ойлонбойчу. Рахмат, чоң рахмат. Ошол айтар. Бул сөзүңүздү бөлүшөбүз башкалар. Мен кошумчалап айтылам да. Талбас эмгек эмес, чыгармачылык эмгек сиздегичи. Чыгармачылык болуп атат да баягычы. Ошого чыгармачылык менен мамиле кылып атат да эмгекечи. Анан жанагы концепция боюнча кеп сиздин баягы Кара Булактагы шаарчаңызды бир реклама кылалы деген ой эмес. Ошондой идея сиз элге таратышыңыз керек деген сөз болуп атат да. Ошонун дагы бир жакшы жактарын көрсөтүп, ушуну алгыла эл журт, ушунун дагы өстүргүлө, өнүктүргүлө деген бир максат менен ушул чыкса деп ойлойм да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе мына бизде айыл чарба министри деген бар. Мына мен айыл чарба министрине ким келсе дайыма интернет начар, байланыш начар. Анда ишиңиздерге ийгилик каалайм. Биздин могу интернет байланыш негедир солгундап баратат да. Анан сөзүбүз деле байып калды окшойт. Рахмат, убакыт бөлдүңүздөр. Алдыда дагы сөз кылабыз. Жанагы Бекболсун байке жакшы сунуштарды айтты. Жумаке ошону эске алсак, бул реклама үчүн эмес. Кыргыздын жаңы моделин эгер каалап турсак, биз ошол мисалы менен сөз менен эмес, иш жүзүндө жасадыңыз. Биз ошол сиздин жараткан жаратмандык ишти атпай журтка жайылтышыбыз керек. Биз ошол жашоо моделин көргөзгөн болобуз. Убактыңыздарга рахмат. Рахмат сиздерге да. Мейли, жакшы. Ишиңизге ийгилик. Бекболсун рахмат. Олжеке рахмат. Айкут тоже чоң рахмат. Жакшы калыңыздар эми. Ийгилик. Рахмат, жакшы туруңуздар.